Тайды издеп жүрөбүз. Сарайын тегеренип бул атасынын жанына келип алыптыр. Ассаламу алейкум достор. Атыш кооздору улуттук спорт каналынын катталуучулары. Мен Нокендин Кызыл Кыштак деген жерине келдим. Жанакы Тоскоол ата айылынын баштала бериш жери. Бул жерде жанакы Бегалы палубан чапкан Сарат деп атактуу кыргыздын бир аты бар. Ушу ат сүйүүчүлөрү билсе керек. Мен да жарыялап жүргөмүн. Сүрөттөрү болсо кошуп коем. Мына ушул Бегалы чапкан Сараттын уругунан бар экен. Баласынын баласы дейт. Азыр ат ээси өзү толуктап маалыматын айтып берсе керек. Анан да Сургоендун уругунан дагы бир тай бар экен. Ушул эки тай сатууга чыгат экен. Анда эмесе видеону толук көрүп, каналды колдоп, каналга катталып, видеого лайктан баса кетиңиз. Биз ушундай эл ичинде болгон тарыхка эс калтырган атактуу кыргыз жылкыларынын уруктарынан сиздерге тартуулап, бул жака айдап келдик. Эми экөө жанаша туруп алды. Бул аттардын ээси ошол акебиз. Бул тайларды тартардан мурун бул акебизден Сараты тууралуу, Бегалынын Сараты ушул короодон, ушул үйдөн чыккан дейт. Анда эмесе мен ошол Сарат тууралуу да бир-экөөз сөз козгоп кетким келип атат да. Келиңиз аке. Ассаламу алейкум дагы бир жолу. Жакшы турасызбы, ден соолук, үй бүлө, бала чака тынчпы? Жакшы, рахмат. Бул Сургоен менен Сараттын уругунан сатам дейсиз. Буларга чейин аке, ошол Бегалы чапкан Сарат ушул үйдөн чыккан деп атасыз да. Ушул аттын тарыхына бир аз кичине токтоло кетсеңиз. Анын тарыхы ушул үйдөн чыккан. Мунун энеси Бурул бээ болгон. Анан ошолдон Бегалылар ал Бегалыдан ошол асыл ажы алган. Ал дагы биздин жээнибиз болот. Тууганыбыз болот. Анан ошол жанагы Сараттын баласы ошо жадында. Бегалы чапкан Сараттын баласы азыркы. Тайдын атасы, Кулундун атасы. Ошо Картан Сарын өзүнүн баласы. Жакшы экен. Менде жанакы Бегалынын атын сүрөттөрү бар эле, издеп көрөм. Тапсам кошуп коем. Анан анда бул торуну Сургоен деп атасыз. Сургоенга аябай эле жакын дейсиз. Ушуну тааныштырайлы. Бул тору ошо Фазыл деген ака Сургоенду карыганда алып келип айыр койгон да. Ошонун баласын, Сургоендун баласын бир тууган укелерибиз алган экен. Анан ошол алып келип айырга койгонбуз. Мындайча айтканда Сургоенго небере болуп калат экен да. Бул небереси болуп калат. Жакын деп атканыңыздан тактап түшүндүрө кетели эми көрүүчүлөргө. Жакшы экен. Бунуңуздун жашы канчада? Бул келтатай. Азыр келтатай жабагы. Бою башына да кызыгат айтып койсок, көз өлчөмгө эмчи. Бою ченеген эмес экен. 1.50 жетпейби. Мындайча айтканда, сиздин көз карашыңызда эми атта жүргөн экенсиз илгертен тайдын, келтатайдын чоңуна киреби, ортосунабы, кичинесинеби? Ушундай эле ортосуна кирсе керек. Ортого киреби? Жакшы экен. Бутугулу, ден соолугу жакшыбы? Жакшы, баардыгы таза. Бунун жанакы энелерин да жана телефондон көрүп аттым. Энелери дагы жакшы аттын уруктарынанбы? Хан урукка кошулуп кетет энелери. Энелери. Хандын ошо бир шеригин бир акам алып, ошону айгыра койгонбуз. Анан ошонун кыздары бар. Ошолордон ушулар. Хандын кыздары болуп калат да, бунун энелери. Жакшы экен. Жакшы экен. Анда бул Сургоен тайыңыздын баасын айтсаңыз. Мунун баасы 150 деп атабыз эми. Туш бересиз? Туш берем, кеми бар. Жакшы экен. Анда биз бир аз туруп тайларды жетелеп да көрсөтөбүз. Наркы өткөтөл дагы Сараттын уругуну тааныштыралы аке. Бул өзгөчө түс төгү экен бирок. Бул канча айлык кулун аке? Бул 3 айлык. 3 айлык кулун. Эми 3 айлык болду. Мына 10 болду бүгүн. Ооба. 10 эртең экен, Точно 3 айлык болуп калды. Азыркы Сараттын баласы. Азыркы Сараттын кулуну. Бегалы чапкан Саратка небере? Небере болуп. Мындайча айтканда, мындай түшүндүрөлү. Точно. Жаңы ат сүйүүчүлөр дагы туура түшүнсүн, ошого мына сөздөрдү кошуп атабыз, туура түшүнөсүңөр. Бул тайдын ден соолугу, бутуголуну, эне жагыны бүт маалыматын айта бериң. Ден соолугу бардыгы жакшы, таптаза. Эч кандай немеси жок, майып-сайып жерлери жок. Жакшынакай. Талаада жүргөн окшойт, уйгак чармашыбы? Ооба, азыр эле алып келип кармадык. Жакшы экен, жакшы. Сара. Бунун энеси деле ошо хандын немеси болуп калат, кызы. Жанагы эле үйүрдүн. Жанагы эле Бозби. Бозби, аппак Бозби. Экөөнү отметка кылып коем достор, энелерини. Мен видеодон көрдүм.
Ben жана ат сүйүүчүсүмүн го, ошон үчүн келгенде ошол ат ээси менен бир топко маектешем бул аттар тууралуу. Анан тартканга өтөбүз. Жакшы экен. Бул Сараттын уругунун баасын канча дейсиз? Bunun баасын 130 кеми бар. Түшүп бересиз. Түшүп берем, ооба, жакшы эле түшүп берем. Жакшы экен, жакшы экен. Мынакей достор, маалыматын алып атабыз. Буга чейин дагы булардын шериктерин сатып жүргөнмү дейсиз? Ооба, былтыр ушу бирөөнү саттык. 100гө шерден алып кетип атышат эле. Анан быйыл ушу бир эле эркек түштү. Эми пул керек болуп калып, кичине каражат жетишпей калды. Элге салайын дедиңиз. Ооба, элге салайын деп. Насиби болсо алсын. Ооба. Жакшы аттардын уруктары жакшы чыгат, Кудай кааласа. Бунун шериктери, акелери чуркаганбы? Ооба, бардыгы эле жүгүрүп атат. Элдер деле билет, ушу шердегилерин көбү эле билет. Жакшы экен, жакшы. Арды бастырып жетелеп да көрсөтүп коелу. Мынакей достор, экөөнүн кайсы бири жакса, баалашып сүйлөшүп алсаңар болот. Эми дайыл деп тактап берем деп атат. Мына кулунду дагы карачы, кулпур Сараттын уругуну. Мына сургоен андан кем калышпай, сөөктөрү да бөлөбүген. Кыргыз жылкысынын чуркаган ата тектүү аттарынан алып ат кылгыла достор. Бияка жетелечин, ошол жака анан малканан бүтө беришине чейин эле мындай эле кыскараак эле. Ушундай эле жетелеп койсоң, ушу баскан эле тартып берели. Ошончо алыс келип басканын тартпай койсок болбой калат. Мен өзүмө да кызык. Болду, кайт. Мына туяктарын көрүп атасыңар. Кадам койгондорун сезсеңер болот. Кулак башынан, көз карашынан дегендей кыскасы байкагыла. Мындан да келе атат. Болду, берака кайта берин. Жакшы экен, кайта бер, сургоёнда. Красавчик. Чуркайсын, шашпай тур. Келе атабы, тай. Бияктан келип калды, Аватар деп кличка коюп коюш керек экен да, жана аватардагы аттардай өзгөчө го. Жетелечи Жусуп. Болду, кайта бер. Кайта берин. Болду, жарайт Жусуп. Байлап койр, болду.